Сооронбай Жээнбеков, иш болгон жерде кемчиликтер болду. Сиздерден кечирим сурайм. Бүгүн 16 октябрда Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында сөйлөдү. Жүздөгөн мекендештерим тынчсыздануусун билдирип, кеңештерин айтышты. Баарыбыз үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок экенине дагы бир ирет ынандым. Биздин жарандык коом күчтүү жана ачык деп буга чейин айтып келгем. Жарандык коом менен массалык маалымат каражаттарынын ушул күндөрдөгү аракеттери Кыргызстан укуктук өлкө экендигин далилдөөгө багытталды. Мына ушундай жарандык позициялар үчүн баарыңарга ыраазычылыгымды билдирем. Опурталдуу күндөрдү коомдук тартипти сактаган элдик дружиналар чыныгы каармандарыбыз болуп калды. Алар Бишкек шаарынын тургундарынын терең сый урматына татыктуу. Учурдан пайдаланып, Кыргыз өлкөсүнүн тагдырына кайдыгер карабаган өнөктөштөрүбүздүн, анын ичинде Орусия Федерациясынын, Казакстандын, Америка Кошмо Штаттарынын, Улуу Британиянын, Бириккен Улуттар Уюмунун, Евро биримдиктердин жана Түрк ПАнын жетекчилигине ыраазычылык билдирем. Урматтуу мекендештерим, мамлекеттин башына эң кыйын учур келгенде жоопкерчиликти таштап кетип калууга акысы жок деген элдин үнүн угуп, бул күндөрү болгон аракетимди жумшадым. Мен үчүн өлкөбүздүн бүтүндүгү, элибиздин биримдиги, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечимби же жокпу тарых жана убакыт таразылайт. Кудай алдында, кадырлуу журтумдун алдында жүзүм жарык. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейинки топтогон тажрыйбамды мындан ары да элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Албетте бүтпөй калган иштер калды. Буга ичим ачышпай койбойт. Аткаруучу дагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган. Эксперттер ишке киришип, маселе ордунан жылган. Билесиздер, бул долбоор Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн аба менен суудай зарыл. Бийликке келе жаткан азаматтарга ушул ишти улантуу аманатын калтырып кетип жатам. Кудайдын колдоосу менен ушул долбоордун ишке ашуусун тилейм. Ийгилик каалайм. Урматтуу мекендештерим, иш болгон жерде кемчиликтер болду. Алар үчүн кадырман элим, сиздерден кечирим сурайм. Ар бир мекендешиме ден соолук жана бакыт таалай тилейм. Ар бир үйдө жакшылыктар көп болсун. 3 жылдык ишимде мага ишеним көрсөтүп келген мекендештериме, чогуу иштешкен бардык бийлик бутактарына, мамлекеттик жана жергиликтүү органдарга, өзүмдүн аппаратыма, жарандык коомго жана медиа тармагына терең ыраазычылыгымды билдирем. Эки тизгин, бир чылбырды колго алып жаткан жаңы бийликтин ишине ийгиликтерди каалайм. Баарыбыздын тагдырыбыз жалгыз гана Кудайдын амиринде, дейт ал. Булак Супер Кейжи. Ажонун айылдагы жай жашоосу башталат. Жээнбековдун Каракулжадагы үйүнүн сүрөтү жарыяланды. 15 октябрда отставкага кеткенин жар салган президент Сооронбай Жээнбековдун кечи мекени Каракулжадагы үйүнүн сүрөтү жарыяланды. Сүрөттөрдү тарыхчы Кыяз Молдокасымов социалдык тармактагы жеке баракчасына жүктөдү. Тарыхчы өз билдирүүсүндө 3 жылдан бери Жээнбеков үйүнө барып, тынч уктай электигин, эми анын кадимки жашоосу баштала турганын жазган. Ажонун айылдагы жай жашоосу башталат. Бул үй бүгүн эле кызматтан кеткенин билдирген Сооронбай Шариповичтин Каракулжадагы үйү. Туура 3 жылдан бери бул үйүнө барып, кеңири уктай да элек болчу. Ага протокол деген балекет жол берчү да эмес. Эми өз кызматынын, элинин амандыгын, мамлекеттин бүтүндүгүн, тынчтыкты өйдө койгон ээсин бул үй чыдамсыздык менен күтүп жаткан учур. Өз өлкөсүнөн өңгө жакка качып, баш калкалап калбаганына, түбөлүк зарыга күттүрбөй калганы үчүн жансыз үйгө жан бүтүп сүйүнүп жаткандыр. Айта турган, жаза турган көп сөз бар эле. Ансыз да жаны ачып турган ажоонун жарасына туз сеппейин. Жай турмушта айтайын деп токтоттум. Бул сүрөттү туура 50 күн мурда короолош жашаган эң кенже карындашым менен күйөө баламдын үйүнө барганда тартып алдым эле. Эмнегедир бүгүн бөлүшкүм келди. Болгону эң кайгырганым, айрымдардай жакын кудалык мамилемдин да пайдасы тийбей, 3000 жылдык карт тарыхыбызды изилдөөгө 1 жылдан бери бир тыйын бөлдүртө албай үзгүлтүккө учураганы болду, деп жазды Молдокасымов. 15 октябрь Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында президент Сооронбай Жээнбековдун отставкага кеткен күн катары жазылып калды. Мен бийликке тырмышып калган жокмун. Мен үчүн өлкөбүздүн тынчтыгы, элибиздин бүтүндүгү, коомубуздун ынтымагы бардык кызмат ордунан бийик. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат.
Кыргыз өлкөсүнүн тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт деген Жээнбеков отставкага кетип жатып. Булак Супер KG. Сооронбай Жээнбеков: бул туура чечимби же жокпу, тарых жана убакыт таразылайт. Бүгүн 16 октябрда Жогорку Кеңештин кезексиз жыйынында Сооронбай Жээнбеков сөз сүйлөдү. Мен үчүн ар бир жараныбыздын ден соолугу, ар бир мекендешимдин өмүрү баарынан кымбат. Өлкөбүздө тынчтыкты сактап калуу, элди бөлүп жарбоо максатында президенттик кызматтан кетүү чечимин кабыл алдым. Албетте бул чечим коомчулук тарабынан ар кандай кабыл алынууда. Бул туура чечимби же жокпу, тарых жана убакыт таразылайт. Кудай алдында, кадырлуу журтумдун алдында жүзүм жарык. Ушул курак, ушул кызматка жеткенге чейин топтогон тажрыйбамды мындан арада элим үчүн колдон келишинче жумшайм. Албетте бүтпөй калган иштер калды. Буга ичим ачышпай койбойт. Аткаруучу дагы милдеттер көп эле. Ар бир президенттин чоң кыялы, максаты болот экен. Менин амбициялуу максатым Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолун куруу долбоору эле. Бул долбоор боюнча жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр болуп, саясий чечим кабыл алынган, дейт ал. Булак Супер KG. Канат Исаев: менин үйүмдү өрттөйм дегендерден коркпойм. Мени арыз жаз деген коркутуулар болуп жатат, бирок мен алардан коркпойм. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин спикери Канатбек Исаев билдирди. Парламенттин төрагалыгынан кетпесе үйүн өрттөйбүз деп коркуткусу келгендерден мен коркпойм. Мыйзамсыз коркутуулар үчүн алар жооп берчү күн келет. Эгер менин үйүм же жакындарым бирөөлөр тарабынан зыян тартса, мыйзам чегинде эсептешип алаарымды эскертем. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин төрагасы болуп шайланган Канат Исаев биздин сайтка билдирди. Ал белгилегендей, мындай ыплас жол баскынчылык менен мамлекетти башкарууга, бийлик адамдарын иштен кетирүүгө болбойт. Ооба, биз эркин мамлекетпиз. Жарандар кайсы бир бийлик бутагына нааразычылыгын айтып, ой пикирин ачык билдире алат, бирок коркутуп өркүтүүгө, жеке мүлккө кол салууга мыйзам жол бербейт. Мени кыйнап отставкага кетирүү мүмкүн эмес. Андай болгон күнү ар бири менен сүйлөшүп ала алам, дейт ал. Эске сала кетсек, бүгүн өкмөт башы Садыр Жапаровдун тарапташтары Канат Исаевдин отставкасын талап кылып жатышат. Булак Процесс KG. Мыктыбек Абдылдаев: парламент тарашы керек. Жогорку Кеңештин депутаттары өзүн өзү таратыш керек. Бул тууралуу Бирбол фракциясынын лидери Мыктыбек Абдылдаев билдирди. Анын айтымында, өкмөттүн жаңы курамы түзүлгөндөн кийин депутаттардын иштегенге моралдык укугу жок. Биз 6 октябрда, 10 октябрда чогулдук. Эгер юристтерде суроо болсо, аны чечиш керек. Бүгүн парламент ошол маселени чечиши керек. Мен сессияны ачып жатканда дагы аракеттеги мыйзамдарга таянгам. Бүгүн кайра баштапкы жагдайга келип алдык. Депутаттар ошол жыйынга келбеген соң, азыр акылдуу болгондун кереги жок. Бардыгы тынчыгандан кийин алар мыйзам менен регламентти айтып башташты. 7, 8, 9 октябрда алар каякта жүрдү эле. Ошондуктан мен парламент тарашы керек деп эсептейм. Канча эрте болсо ошончо жакшы, деди Мыктыбек Абдылдаев. Булак Пресс KG. Бишкек Ош жолундагы кырсыктан депутат каза болду. 15 октябрда Жайыл районуна караштуу Суусам районунда тактап айтканда Төө ашууда жол кырсыгы болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Жол кырсыктын кесепетинен 2 киши көз жумду. Чүй облустук жол коопсуздук кызматынын маалыматына караганда, кырсык 15 октябрда таңга маал саат 3:30 чамасында болгон. Баткен облусунун 1973 жылы туулган тургуну өзүнүн Lexus унаасы менен Бишкек Ош жолунда түштүктөн түндүккө көздөй бара жатып, жолдун 200-чакырымында рулга ээ боло албай калган. Анын кесепетинен унаа жолдон чыгып, оодарылып кеткен. Кырсыктан айдоочу жана 1949 жылы туулган жүргүнчү оор жаракат алып, ошол жерден каза болду. Турмуш басылмасына белгилүү болгондой, каза тапкан айдоочу Адылбек Абдулдаев 2016 жылы Баткен облусунун Кызыл Кыя шаардык кеңешине Бирбол партиясынан депутат болуп шайланып келген. 47 жаштагы маркумдун артында 3 уул, 3 кызы калды. Булак Турмуш KG. Рыспай Аматов: Сурахматов кызматтан кетиши керек. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов кызматтан кетиши керек. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңешинин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Рыспай Аматов Прогресс KG маалымат агенттигине билдирди. Эң кыйын учурда Азиз Сурахматов элин таштап качып кетти. Шаар башчысы болгондон кийин шаардыктардын жоопкерчилиги анын мойнунда эле, бирок ал аны сезген жок. Анын үстүнө кыш мезгилине да даярдык үзгүлтүккө учурады. Баарын таштап, арызын жазып кетип калгандан кийин биротоло кетиш керек эле. Тынчыганда келип ордума отурам деген уят. Ошондуктан Азиз Сурахматовдун Бишкек шаарынын мэри кызматын ээлеп отурганга моралдык укугу жок, дейт эл өкүлү. Булак Прогресс KG.